Алай районунун Күнелек айылындагы Саттар Карыев орто мектебинин чоң залында күн сайын өзгөчө жагымдуу ыр күүлөр жаңырып турат. Бул жаш жеткинчектердин эч кандай музыкалык деле билими жок. Болгону Замир аганын тынымсыз аракетинин үзүрү десек болот. Мына ушундай эмгектин арты менен сабактан тышкары окуучулардан куралган чакан топ түзүп алууга да жетишкен. А бул багытта мектеп жамааты кол кабыш кылып, чындыгында 15тен ашуун таланттуу улан кыздардын башын бириктирүү оңойго турган жок. Алгачкы иштеген күндөн баштап эле мен өзүм кесибим музыка жана сүрөт мугалими болгондугумдан ошол музыка жана сүрөт багытына көп көңүл бөлүп, анан өзүмдүн анын үстүнө үйрөнгөн институтта, училищада үйрөнгөн нерселеримди ушул келечек муундарга үйрөтүүнү туура таптым. Каарманыбыз 15 жылдан бери алектенип келе жаткан жумушун, тажрыйбасын, билимин, нукура кыргыздын салттык өнөрлөрүн унутта калтырбай, дал ушул мектеп окуучуларына үйрөтүүгө арнады. Ал ортодо келечек ээлери бир катар райондук, облустук сынактарга катышып, байгелүү орундарды багындырууга жетишти. Ар кандай райондук сынактарда, областтык сынактарда биринчи орунду алып, анан эми бизде бул ушундай улуттук аспаптарда ойноо номинациясы боюнча областтык гана деңгээлге чейин болуп атат, андан ары жок болуп атат да. Ошондон такалып калып атабыз. Акыркы 5 жыл, 6 жылдан бери областтык деңгээлде биринчи орунду алып келе жатабыз ушу жаш талант кароо сынагында. Манас ата таланттуу улан кыздар тобу тарабынан Манасты жандуу үн менен жеткире айткандыгы өзгөчө атмосфера жаратты. Жада калса комуз, доулбаз жана башка ушул сыяктуу кыргыздын улуттук аспаптардын коштоосунда жаңырган ар бир кайрыктар эч бир жанды кайдыгер калтырбайт. Бул көкөр музыкалык аспап, буну мен биздин топто жаңы үйрөнүп ойноп жатам. Бул доулбаз колдон жасалган 2 жылдан бери үйрөнүп жатам. Ал эми бул чакан бөлмөдө сабактан кийин кол өнөрчүлүк менен убактысын өткөргөн кыздар ий кийип, сайма-сай байтор түрдүү буюмдарды жасап келишет. Керектүү каражаттары менен толук түрдө камсыз болушкан. Эң жөнөкөй тепкичтен баштап, мисалы үчүн жүндү каяктан өндүрүп алуу жолдорунан баштап, аны кантип жипке чейин алып келиш керек, анан жиптен кийин эмнелерди даярдап чыгыш керек. Мына ошолордун баардык жолдорун үйрөтүп атабыз. Мен азыр ийрик ийрип жатам. Муну башта билген эмесмин. Муну эжекем үйрөтүп, ошонун себебинен мен ийрик ийригенди дагы үйрөнүп калдым. Кыргыз элинин уучун улаган жаш таланттар алыскы тоо боорундагы мектептен билим алып, тарбия кенчин улантып келе жаткандыгы көңүл жылытаарлык саамалык. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң Нуру программасы.